Депутаттар, урматтуу Дастанбек Артысбекович, бир тиешелүү комитетке бир поручение берип койсок. Мен ушу больницада бир туугандар больницага түшүп калып, бир 10 күндөн бери больницаларда болуп калдым да. Больницалардын абалын көрсөңүз, ыйлагыдай абалга жетип калыптыр, урматтуу депутаттар. Бир ушу премьер-министрдин катышуусу менен, депутаттардын катышуусу менен ушу жеринен барып бир таанышып келсек, мына кардиологический больницаны карагыла. Ымыркай балдар жатат 4 койкада болгону. Эшикке чыксаң 25 ата-эне ыйлап турат. Экстренный операция болуп атат. 4 турат күтүп. Андан чыкары лифти үзүлүп кетип иштебей калып атат. Ушул абалга жетип калыптырбыз, урматтуу депутаттар. Анан бул госпиталдын кебетеси, короосу жеринен барып, ошол врачтар менен сүйлөшүп, премьер-министрдин катышуусу менен желающий депутаттар болсо чогуу барып туруп, бир ознакомительный бир барып келсек, тиешелүү комитетке бир поручение берсеңиз, андан кийин чечим алсак. Ушуну тапшырып берип койсоңуз. Рахмат. Үчүнчү микрофон.